Туалетте даарат алса болобу болбойбу деген суроонун негизинде бүгүнкү учурда биз РТШК үйдө домдо жашайбыз. Ошого байланыштуу даарат алса болобу, ал жерде дуба окуса болобу, ал жерге кирип негизи эле сүйлөшсө болобу, салам берсе болобу, ариг алса болобу, башка деген суроолор пайда болду. Мунун түпкү тамыры эмнеден десеңиз, бул биз домдорду, ИТШКларды биз мусулмандар ойлоп таппастан, мусулман эместер тарабынан ойлоп табылып, мусулман эмес тарабынан проекттер түзүлүп, ошондой домдор курулганына байланыштуу бул өтө сиңимдүү болуп кетти. Элдин бардыгына жагып кетти квартира жашоосу. Бардыгы үмүт кылып атат, квартирада алайын, квартирага жетейин деп. Эми мурдагы ажатканалар башка. Даараткананы сыртта даарат алышкан да. Азыркы учурда баягы даарат ала турган дагы, гусул ала турганы дагы бардыгын бир жерде кыла турган кылып койду. Бул албетте урматтуу мекендештерим, мусулман эместер тарабынан ойлоп табылганына байланыштуу. Эми не кылсак болот, кандай кылсак болот деген маселеде албетте аалымдар эч жакта ойлонгон бул маселени. Аалымдарыбыз айтат, эми булар азыркы заманбап дааратканалар, ажатканалар мурдагына салыштырмалуу таза дейт да. Ар кандай химиялык жолдор менен тазаланат, сууду бассаң агызып кетет, нажас, баягы заң ошол жерде туруп калбайт, аны агызып кетет, тазалап кетет. Ал эми мурдагы ажатканалар ошол жайында калган. Ошондуктан окууга мүмкүн эмес, алууга мүмкүн эмес болгон. Азыркы ажатканаларда заңдарын бүт суу агызып кетет, таза болгонуна байланыштуу окуса болот деген аалымдар дагы бар. Бирок көпчүлүк аалымдар ал жер баары туалет, баары ажаткана, туалет деген аты бар, ал жерде окубаганы абзел дейт да. Сырттан Аллахумма деп шайтан нерке ургачан сактагын деп кыргызчасы дубаларды окуп кирип, ошондой дубалар бар. Сырттан ниет кылып, сырттан дуба кылып кирип, ичиге даарат алып, анан кайра чыкса болот дейт да. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, биз өнүгүүгө аракет кылышыбыз керек. Биз мусулмандар шарттуу түрдө биз эмне үчүн байлыктан качышыбыз керек? Биз мусулмандар эмне үчүн байлыкты жаман дешибиз керек? Жок, бул караңгылык, бул эскиче түшүнчө, урматтуу мекендешим. Биз мусулмандар аракет кылышыбыз керек, жаңы проекттерди ойлоп табышыбыз керек. Куранды кантип оңой жаттаса болот, ошондой IT тармагында бир программаларды ойлоп табышыбыз керек. Адамдар азыр мусулман эместер Илон Масктан баштап бардыгы адамдардын месиге чип коёмун деп атат, флешка сыяктуу нерсе коём деп атат. Тилдерди азыр үйрөнүүгө кичине жылдан кийин кажет калбай калат. Ушундай бир наушник сыяктуу бирдекелер чыгат. Бири-бириге салып алып, ушинтип сүйлөшүп кадимкидей аныкын буга которуп берет, бул өзүнүн тилинде сүйлөйт, ага которуп берет, ошол тилге коюп алып эле бири-бириге адамдар ушундай бир кичинекей бир аппарат ойлоп табышат. Бири-бириге тил үйрөнүштүн кажети болбой калат да. Айтайын деген маселе, урматтуу мекендешим, биз аракет кылышыбыз керек. Ошол жолдорду, ошол техникаларды биз мусулмандар ойлоп тапсак, биз мусулмандык жагындагы, шарият жагындагы түшүнгөнүбүзгө байланыштуу бүт элге, бүт мусулмандарга, бүт урпакка пайдасы, зыяны бүт ойлоп туруп андан кийин кылабыз да. Мусулман эместерчи, ал жерде каалоо биринчи орунга коюлат. Аллахтын каалоосу эмес. Биз шариятты, Аллахтын каалоосун биринчи орунга коебуз. Ошондой экен, биз өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек. Биз окутайлы балдарыбызды. Биз аракет кылайлы.